Урматтуу кыргызстандыктар, 2023 жылдын 1-сентябрынан тартып Россия Федерациясында 2022 жылдын 29 декабрындагы номер 580 Россия Федерациясында жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү жеңил унаа менен ташууну уюштуруу жөнүндөгү Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жана Россия Федерациясынын мыйзам актыларынын айрым жоболорунун күчүн жоготту деп табуу жөнүндөгү федералдык мыйзамдын негизги жоболору күчүнө кирерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ушуга байланыштуу такси жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден кийин Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил унаалардын айдоочусу болуп иштөө мүмкүнчүлүктөрү боюнча түшүндүрмөлөр даярдалды. Жаңы талаптар улутуна карабастан Россия Федерациясындагы бардык такси айдоочуларга, ошондой эле Россия Федерациясынын жарандары сыяктуу эле баарына бирдей тиешелүү. Жаңы такси жөнүндө мыйзамга ылайык таксинин айдоочусуна кандай талаптар коюлат? Б категориясындагы транспорт каражаттарын 3 жана андан көп жыл башкарууга укуктуу. Б категориясындагы транспорт каражаттарын айдоо үчүн медициналык каршы көрсөтмөсү же медициналык чектөөлөрү болбогон айдоочулар. Ташуучу менен эмгек келишимин түзгөн же жеке ишкер болуп саналган тиешелүү уруксаты бар адам. Кайсы учурларда жеңил унаанын айдоочусуна такси транспортун айдоого тыюу салынат? Ташууга бир күн калганда жол эрежесин бузгандыгы үчүн 3дөн ашык төлөнбөгөн административдик айыптары бар айдоочуларга, Россия Федерациясынын субъектисинин аймагындагы транспорттук инфраструктура объектилеринин, маданий мурасы объектилеринин, медициналык, билим берүү, спорт объектилеринин, мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеген объектилеринин жайгашкан жерин, өзгөчө кырдаалда аткарылуучу иш-аракеттерди, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү жеңил унаа менен ташуу эрежелерин билүү боюнча аттестациядан өтпөгөн айдоочуларга, эгерде мындай аттестацияны өткөрүү тартиби жана көрсөтүлгөн кесиптик билимдерге карата коюлган талаптар Россия Федерациясынын субъектисинин мыйзамы жана башка ченемдик укуктук актылары менен бекитилсе, Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексине тиешелүү төмөнкү анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен адам өлтүрүү, ден соолукка атайын оор залал келтиргендиги үчүн адамды уурдоо, тоноочулук, каракчылык, жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштар, ошондой эле коомдук коопсуздукка каршы кылмыштар, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы, тынчтыкка жана адамзаттын коопсуздуулугуна каршы жасалган кылмыштар боюнча соттуулугу жоюлбаган айдоочуларга карата. Россия Федерациясында администрациялык укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, укук бузуулар үчүн администрациялык айып салуу жөнүндө токтомдорду аткаруу мөөнөттөрү өтүп кеткен учурларды кошпогондо, ташууга бир күн калганда жол эрежесин бузгандыгы үчүн 3дөн ашык төлөнбөгөн административдик айыптары бар айдоочулар. Жеке ишкер такси кызматын аткаруунун алдында кандай формада келишим түзүү керек? Такси мыйзамында жеке такси кызматы менен келишим түзүүнүн өзгөчө формасы каралган эмес. Тараптар Россия Федерациясынын жарандык мыйзамдарына ылайык келишим түзүүнүн формаларын жана ыкмаларын өз алдынча тандашат. Жеке ишкер такси айдоочулук жумушка чейинки медициналык кароодон өтүү тартиби кандай? Өз алдынча такси айдоочулук менен алектенгендер жумушчулар штатында жок. Жеке ишкер катары эле жумушка чейинки медициналык кароодон азыркыдай тартипте өтүшөт. Такси айдоочулук жумушка чейинки медициналык кароодон өтүү тиешелүү лицензиясы бар. Саламаттыкты сактоо мекемесинде жеке ишкер менен медициналык уюмдар ортосунда келишим түзүү жолу менен жүргүзүлөт. Жумушка чейинки медициналык кароодон өтүүгө байланыштуу суроолор боюнча жеке ишкер такси менен жүргүнчүлөрдү жана жүктү ташуу ишин жүзөгө ашырууга ниеттенген жарандарга Россия Федерациясынын субъектисинин тиешелүү органдарына кайрылууну сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын жарандары соттолбогондугун кантип ырасташат? Россия Федерациясынын аймагында такси тармагында иш жүргүзгөн, уюмдун штатында иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары иш берүүчүгө соттолбогондугу жөнүндө 2 маалым кат берүүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө, Россия Федерациясынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө. Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны жеке ишкердик менен алектенсе, жогорудагы маалым каттар такси кызматын жүргүзүүгө уруксат алуу учурунда берилет. Жеке ишкерлер үчүн такси кызматын аткарууга уруксат алуу үчүн арызда эмнени көрсөтүү керек? Фамилиясы, аты, атасынын аты, жашаган жеринин дареги,
арыз ээсинин айдоочулук күбөлүгүнүн номери, сериясы жана берилген күнү, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери, арыз ээсинин телефон номери жана электрондук почтасы, жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил унаалардын региондук реестриндеги менчигинин негизинде же башка мыйзамдуу негизде арыз ээсине таандык болгон жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил унаалар менен жүк ташуучу жөнүндө маалыматтарды камтыган жазуулардын белгилери, жүргүнчүлөрдү ташуучулардын аймактык реестринин көчүрмөлөрүн арыз ээсине жөнөтүү ыкмасы, ыйгарым укуктуу орган тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө арыз ээсине билдирүүнү жөнөтүү ыкмасы, жеке ишкерлерге жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча иштөөгө уруксат алуу тууралуу суроолор менен Россия Федерациясынын субъектисинин транспорт чөйрөсүндөгү маселелер боюнча ыйгарым укуктуу органдарына кайрылууну сунуштайбыз. Жеке ишкер үчүн такси кызматына уруксат алуу үчүн арызга кандай документтерди тиркөөсү керек? Арыз ээсинин өкүлүнүн жарандык мыйзамдарга ылайык берилген ишеним каты, такси кызматы менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, соттуулугу бар жана жазык куугунтугунун фактысы же реабилитациялоочу негиздер боюнча жазык куугунтугунун токтотулгандыгы жөнүндөгү маалым кат, тиркелген документтердин тизмеси, жеке ишкерлерге жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча иштөөгө уруксат алуу тууралуу суроолор менен Россия Федерациясынын субъектисинин транспорт чөйрөсүндөгү маселелер боюнча ыйгарым укуктуу органына кайрылууну сунуштайбыз. Өз алдынча иштеген айдоочуларга такси лицензиясы канча мөөнөткө берилет? Жеке жактарга 5 жылга же андан азыраак мөөнөткө уруксат берилет, эгерде уруксат алуу жөнүндө арызда көрсөтсө. Такси кызматына уруксат алуу акы төлөнүүчү негизде берилеби? 2023 жылдын 1-сентябрынан баштап арыз берүүчү бардык талаптарга жооп берсе, уруксат акысыз берилет. Такси мыйзамынын айдоочулардын жарандык жоопкерчилиги боюнча милдеттүү камсыздандыруу талабы качан күчүнө кирет? Бул талап жакынкы арада эмес, башкача айтканда, ОСГОП келишимин түзүү талабы 2024 жылдын 1-сентябрында күчүнө кирет. Айдоочулардын эмгек жана эс алуу нормалары кандайча көзөмөлдөнөт? 2023 жылдын 1-сентябрынан тарта өз алдынча иштеген айдоочулар жумуш убактысын эсепке алган журнал ачуусу керек. Айдоочу кызматкерлер үчүн эч нерсе өзгөрбөйт, анткени эмгек жана эс алуу режими иш берүүчү тарабынан көзөмөлдөнүүгө тийиш. Жогорудагы мыйзамдык өзгөртүүлөрдү эске алуу менен терс кесепеттерге жол бербөө максатында элчилик жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү жеңил унаа менен ташуу тармагында иштеген кыргызстандыктарга такси жөнүндө мыйзамдын жоболорун кылдаттык менен таанышып чыгууну жана Россия Федерациясынын мыйзамдарынын талаптарын так сактоону сунуштайт. Ошондой эле такси жөнүндө мыйзам күчүнө киргенге чейин келечекте эмгек ишенимдүүлүгүн мыйзамды жүргүзүү үчүн талап кылынган бардык жол жоболордон өтүүгө чакырат.